Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам иннама буисту ли утаммима макаримал ахлақ. Мен әлбетте жөнөтүлдүм дейт пайғамбар. Я Расулалла, эмнеге жөнөтүлдүңүз? Ли утаммима макаримал ахлақ, кереметтүү адеп ахлақ мүнөздөрдү туу чокусуна чыгаруу үчүн дейт. Адеп ахлақты үйрөтүү үчүн жөнөтүлдүм дейт. О пайғамбардын үммөтү, келиңиздер. Адеп ахлактуу бололу. Бирөөлөрдү сыйлай билели. Аварика кээде көрөсүздөр мечитте эле эмес, айрыкча ушу биздин Кыргызстандагы мындай терс көрүнүш да. Боптур, жолдун четинде бир катар стоянка кылыптыр. Кээ бирлер экинчи катарга келип аварика коюп өзүндө отура берет да. Эчтеме билмемиш болуп. Айнанайын, сенин аркаңда канча адам кыза берип атасың сен? Кээде мындай карасаң, ошо мечитке келип жүргөн, жанакел мындай карасаң, жакшынакай бир мусулман кош. Айнанайын, сен үлгү болбойсуңбу? Алысыраак коюп кой машинеңди. Урматтуу мусулман бир тууганым, каттуу айтсам кечиресиңер, бирок кээде ошондой каттуу айтууга мажбур болот экенсиңер. Азыр ооз ачарда кээ бирлер жакшынакай таттуу тамак жеп келди. Бирок кээде барсаң дасторкондо өтө жакшы таттуу тамак бар, организм калемпирди талап кылып калат да. Вах-вах деп. Балким менин сөзүм кээ бир ошо таттуу жегендерге вах-вах болду окшойт, бирок бул жетиш керек да. Ошо организм талап кылган үчүн айтып атам. Урматтуу мусулман бир тууган, дагы бир жолу кайталаймын. Жумага келесизби? Айт намазга келесизби? Тарабыга келесизби? Машинеңерди алысыраак эле коюп келгиле. Жолду тоспогула. Могу кире беришти тосуп коюптур дей. Чыга турган кире турган жерге эми коесуңбу сен? Мындай ойлобойсуңбу? Эми элестеткин, сен өзүң дарбазаңа бирөө коюп койсо жакшы көрөсүңбү? Аллах Таала баарыңарды угуучу бенделерден кылсын, уккан аят хадиске амал кылып насип этсин. Жараткан Аллах Таала Рамазан айында бир гана орозо менен, тарабы менен чектелип калбастан, Рамазанда адеп ахлакыбызды орозо кармасын. Бирөөлөргө ыза бербестен, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан сахабанын же жаннатта жүргөн адамдын катарына кириш үчүн жолдо адамдарга ыза берген нерселерди алып салалы. Кээде Ош Бишкек жолунда, Ысык көл жолунда, Нарын жолунда көрөбүз, урматтуу мусулман бир тууган, кандай табиятыбыз бар, Айрыкча мана жазында барсаңыз, могу суу самыр башкаларда кандай бейиштин жыты келген, буркураган жыттары менен бу биздин жаратылыш өзгөчө да. Бирок биздин мекендешибиз машалла машинеде бар памперсин ыргытып берет. Бананын ыргытып берет. Бу пластик деген же чирибейт экен, же жер семиртүүчү болуп калбайт экен. Кайсы бир жыл мана желегибизге чыктым. Башка мамлекеттер желеги менен сыймыктанып үйлөрүнө башкаларын илет. Желекке чыгып түшкүсөң бардык жагы мусор да. Биздин Баткенде айтат, менден башка баары бар экен айтты дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бу кандай эме? Бир даанышмандан айткан экен, "О, асман кандай тунук, чайыттай таптаза" десе, анын тазалыгы адамдын буту жете элек дептир. Адам ошо жакка жетсе, ошо жактан булгап атат да. Мана жаз келди, урматтуу мусулман бир тууган. Эртең сууларга чыгабыз, жайлоолорго чыгабыз, барган жерди таза сактайлы. Ошо жеп эс алгандан кийин баягы пластигиңди, башкаңды жыйып алып кет. Кээде лифтке чыксаң түкүрүп салган, бирдемени таштап койгон. Кээ бир балдар ушу лестница баягы кармап чыга турган эмелерге какырып коет экен. Бул эмне деген, атасыга наалат дейсиң. Урматтуу мусулман бир тууган, ошондуктан бул жерибиз кимдин жери? Кудай Таала ушундай жерди бериптир. Муну көздүн карегидей сакташ милдетибизби? Же барган жерде эле булгай беришибиз керекпи? Мана мечиттин айланасыны, башкасын эме кылалы. Өзүбүздүн ар кимибиз үйүбүздүн алдыны, айлана чөйрөбүздү тазаласак, ана кээде чет мамлекетке барсаң, мары канып раса сүйүнөсүң. Тазалыгына, башкасына. Кудайга шүгүр, биздин да мамлекет, биздин да жерибиз көп жерге караганда таза, бирок мындан да таза болушубуз керек. Эмнегедир ибадат кылган, мечитке толгон сандарыбыз көбөйүп атат. Бирок мечиттен чыккандан кийинки адеп ахлакыбыз көрүнбөй жатат да. Келиңиздер, бир гана мечитте эмес, мечитке келген жамаат
сыртта да біз өзіміз башқаларға үлгі болалы. Аман болыңыздар.